Элдик сот, элдик прокуратура, элдик милиция түзөлү. Кодекстеги «же» деген сыйкырдуу сөз акча «же» дегенди билдиреби? Эмне үчүн бизде кайра-кайра төңкөрүш? Себеби биринчи бийлик мыйзам чыгаруу бийлиги элдин пайдасына мыйзам жазышпайт. Кээ бир жарандарыбыз жогорку кеңешке барып алышып, ар кандай топтордун кызыкчылыгын көздөгөн мыйзамдарды лоббировать этишип, жең ичинен чечип алышып, анан эртеси трибунадан калп эле талашымыш болушуп, элди алаксытып, каалаган мыйзамдарды кабыл алышат. Ах, вот оно что. То-то я смотрю, он какой-то бред несет. Экинчи бийлик аткаруу бийлиги болсо, көпчүлүгү жанын жеген, акча десе энесин дагы сатып ие тургандай коррупционерлер. Мен элди ойлоп келген кыргыздын кыраан жигитимин. Кылмыштары оркоюп көрүнүп турса дагы, беттерин бетон кылып эле креслого жабышып иштей беришет. Вы что, с ума сошли, что ли? Эл байкуш алардын кылмыш иштерин айтышат, жазышат. Бирок кызмат саткан бир серый кардиналга акчаларын берип коюп эле иштеп, баягы иштерин уланта беришет. Үчүнчү бийлик сот бийлиги. Алардын көпчүлүгү биринчи, экинчи бийликтин максатка жетүү инструменти. Алардын мыйзамсыз буйруктарын аткарышат. Аткарбай койсо, взятка менен кармалып, соттон кубаланып кетишет. Эки бийлик көпчүлүк учурда кызмат абалдарынан пайдаланышып, сотторго акча беришпей, мыйзамсыз иштерин бекер кылдырышат. А соттор болсо 90% сот болордо кеминде 50 000 АКШ долларын берип сот болушат. Ошо тиги кетелекте сот болоюн деп тиги документтеримди даярдап, ана совет по отбору судей болчу, мурун азыр кичине өзгөртүп коюшту. Ошол жерге мен коллега адвокатыма айтып калды. Ошол жерде мүчө болчу ал кезде, Канат Хасанов деген. Ал айтты: Динара, биз деген 20 кишибиз, член совет по отбору судей. Бизге баарыбызга бирден штука $1000, 20 000 доллар бизге алып келип бересиң, биз баарыбыз бөлүп алабыз. $1000, анан сени биз өткөрөбүз. Анын калганы президентский аппарат менен сүйлөш деди. Бияктан өткөргөндөн кийин билесиңер, партиялар представление кылчу. Ар бир партия өзүнүн соттун. Партияларда кайсы партиядан тиги барсам, кайрылсам, кимиси жакшыраак, честныйраак иштетти. Ошол кезде мен ойлогом, жана республика тажурт жакшы, кичине нормальныйраак экен деп ага барсам, ал кезде Жылдызхан Жолдошбекова ошо фракциянын, ошо партиянын республика атажуртта лидер болуп атты. Ошол кезде аял айтып калды: партияны түшүнүп атасыңар, партия финансирование керек. Бизде акча жок, эчтеке жок. Ошон үчүн силер деген бизге акча алып келгиле деди. То есть партияга мен $40 000 беришим керек экен да, чтобы судьяга судейство мен өткөргөнгө, ошо фракциядан представление болуп, они уже дальше өздөрү двигать этип, и они мени ошол жака сотко тиги лоббировать этип мени өткөрүшөт экен да. Ошондо аябай жаман ачуум келип, бул Кыргызстанда эч качан өзүңдүн знанияң менен өтпөйт экенсиң деп, или акча, или аябай чоң тааныш. Мен деп кетип калсам, эртеси күнү ошо тиги Жолдошбаева анан тиги жанында жардамчылары бирөөсү мага чуркатып ийиптир. Келгениң мен Илмиянов менен өзү менен сүйлөшүп атам, $30 000 таап алган, 30 000 арзаныраак. Ошо $30 000 Икрам Илмияновка киргизебиз, Атамбаевдин шопуруна. Ал болсо сени өткөрөм деди. Менде тияка $20 000 болсо, Хасанов айткандай, Илмияновка $30 000 болсо, мен $50 000 болуп, мен сот болуп эле койдум дедим. Мен $50 000 үйүмдү залог койсом да, мен банктан анча алып чыга албайм. Даже ошо карыз калап залогко койгон күнү дагы, мен ал акчаны кантип кайра алам? Естественно, мен отуруп, мен деген ишти карап атканда тиги элдерден акча сыгышым керек. Анан сот болгондон кийин ошол акчаны кайра табыш керек да. Ошондо кимден алышат? Туура, карапайым элден алат. Соттор эмне үчүн эч эле камалбайт? Себеби биринчи бийлик аларга ушундай удобный мыйзамдарды жазып беришкен. Чечим чыгараарда зарплата ала тургандай эле болушат.
Мыйзамдар мындай жазылган. Мисалы, кылмыш жаза кодексинин 122-беренеси адам өлтүрүү жазасы мүлкүн конфискациялоо менен же ансыз 12 жылдан 15 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга же мүлкүн конфискациялоо менен же ансыз өмүр бою эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Кептин баары мына ушунда. Ушул эле жерди мен сиздерге түшүндүрүп берейин. Мисалы, бир адам кармалды, күнөөсү далилденди. Сот жаза белгилөө стадиясына келди. Соттолуучунун туугандары акчалуу, таанышы көп болсо, эң минималдуу 12 жыл алат. Таанышы жок байкуш болсо, акча бербесе, өмүр бою камалат. Жазалардын ортосунда же деген сөздүн өзү кыраакы адамдарга акча же дегендей эле көрүнөт. Себеби чынында эле акча жесең бул жазаны бересиң, акча жебесең бул жазаны бересиң деп жазылгандай. Эмне үчүн кылмыш кылган адамга жээси жок эле бир жаза белгиленбейт? Андай болсо соттор акча жей албай калышат, а чиновниктер тааныштарына, туугандарына ортомчу болуп жардам бере албай куурашат. Садыр дейм да. Сапар. Ошол себептен туугандар сотторду эле коррупционер деп тепкилей бербегиле. Балык башынан сасып, депутаттар коррупциялык мыйзамдарды жазып беришкен. Переписываем. Өмүр бою камалгандарды карасаңар, 100% бечаралар. Бир дагы чиновниктин тууганы же баласы жок. Алар мыйзамдагы же деген сыйкырдуу сөздөн пайдаланышып, чыгарып алышкан. Ошондуктан сотторду жемкор деп тепкилей бербегиле. Аларга мыйзамды биз ишенип шайлаган, кудайыбыздай көрүп сыймыктанган жогорку кеңештин депутаттары ошондой мыйзам жазып берген. О чем я? Мы в дерьме! Мы в дерьме! Ошол мыйзамдарды дагы элдин салыгынын эсебинен миллиарддаган сомдорду сарптап жазышат. Уялбайсызбы? Вообще уялбайм. Анан 3 бийликке эзилген эл адилеттүүлүк издеп, көрүнгөндүн эшигин кагып жүрүп, бузуку саясий күчтөргө курал болуп көчөгө чыгат. Ал саясий сойкулар элди пайдаланып туруп, бийликке жеткенден кийин баягы эле тас кейпи менен калтырып коюшат. Кыргыз конок бейил эле эмес, сабырдуу дагы элбиз да. Бардыгы тескери болуп жатса да, бир канча жыл чыдап күтөбүз. Анан бир күнү дагы жарылат. Бирок эң эле кызыгы бир эле адамды кубалайбыз. Ал президент. А элди эзген 3 бийлик кетмек турсун, галстуктары дагы кыйшайбайт. Ой, кечиресиздер, кылдары дагы кыйшайбай кала беришет. Ошо жерде жер тепкилесеңер дагы биздин кылыбыз кыйшайбайт. Кылыбыз кыйшайбайт. Зачем его только из больницы выпустили? Биз деле аларга көнүп алганбыз, ынтымакташып эле жашай беребиз. Бизде жашоо көңүлдүү, болуп жаткан мыйзамсыздыктын баарына эл өзүбүз күнөөлүүбүз. Бирок туура кылабыз, конок бейил кыргызбыз да. Конституция боюнча кыргыз эли аталган 3 бийлик бутагынан дагы жогору турабыз. Конок бейил кыргызбыз деп жүрө бербей ойгонолу. Жогорку кеңештен же деген сыйкырдуу сөзү жок мыйзам жазуусун талап кылалы. Элдик сотторду, элдик прокурорлорду, элдик милицияны уюштуруп, конкреттүү иштер боюнча корутунду берели. Жыйындарды түз эфирлер менен ММКларга чыгаралы. Урматтуу мекендештер, кандайдыр бир саясий күчтөргө курал болуп төңкөрүш уюштурабыз деп көчөгө чыкпаңыздар. Төңкөрүштөн пайда жок. Жашооңор баары бир өзгөрбөйт. Төңкөрүш бул кан төгүү, энелердин көз жашы, чырактай өмүрлөр, мародёрлук, ак үйдүн өрттөлүшү. Андан көрө конституциялык укугубуздан пайдаланалы. Биз 3 бийликтен дагы жогору турабыз. Ушул идеяны колдогондор биздин бирикмеге мүчө болуңуздар. Каналдарыбызга катталыңыздар.